Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош шаарынын жана Ош областынын жашоочулары. Негизинен коомдук саясий кырдаал, криминогендик кырдаал комендатуранын жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн көзөмөлүндө болуп атат. Ал эми сутка ичинде 13 жаран коменданттык саатты бузгандыгы тууралуу комендатураларга райондук ички иштер бөлүмдөргө алып келинип, эскертүү жана административдик протоколдор түздүрүлүп, үйлөрүнө жөнөтүлдү. Ошолордун арасында 4 автоунаа айдап жүргөн айдоочулар кармалып, 4-төн тең автоунаалары бүгүнкү күндө ошол штраф стоянкаларга киргизилди. Негизинен кырдаал көзөмөлдө жана туруктуу. Рахмат, урматтуу Жумаш Токтобекович, жалпысынан бүгүнкү күндө сиздерде ушул улуттук банкка байланышкан, насыйлардын төлөмүнө байланышкан өтө көп суроолор бар. Алгачкы сөздү сизге дагы берели, бир катар сиздер тараптан жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттерге токтолуп кетсеңиз, андан кийин суроолорго өтөбүз. Рахмат. Урматтуу замандаштар, ушундай кырдаалда бардык банктар иштеп жатышат. Алар негизинен нак акча каражаттарына тиешелүү гана кызматкерлерди жумушка тартышууда. Нак акча каражаттары бүгүнкү күндө толугу менен жетиштүү, эч кандай кооптоонун кажети жок. Орнотулган банкоматтар толук камсыз болуп жатат жана үзгүлтүксүз иштеп атат. Бул толук көзөмөлдө. Соода тармактарында орнотулган терминалдар дагы иштеп жатат. Муну дагы көзөмөлгө алып атабыз. Пенсия пособиялары боюнча маселе негизинен Кыргыз поштасынын кызматкерлери аркылуу, андан тышкары Ош шаарынын ичинде негизинен ошо банкоматтар, андан тышкары бул биздин банк кызматкерлеринин аркасында жүрүп атат. Пенсия пособиялары боюнча жанагы Ноокат менен Кара Суу районунда мурун коммерческий банктар аркылуу алып жүргөн пенсионерлер бар болчу. Пособиялар ушул айда Соцфонддун чечими менен Кыргыз поштасына тизме аркылуу которуп, ошол тизме аркылуу бүгүнкү күндө ар бир кишинин дарегине чейин жеткирип таратылып берип атат. Рахмат сизге. Анда биз алгач WhatsApp номерибизге келген суроолорду берүүдөн баштасак, андан кийин биз социалдык баракчабызга келип жаткан суроолорго өтөбүз. Биринчи суроо: мен Баткенге келгениме 1 ай болду. Карантин болуп, Баткенге кете албай калдым. Бул жактан машина таба албадым. Баткенден жолдошум өзү келип алып кетейин деп жатат. Кантип келип бизди алып кетсе болот дейт. Түшүнөм, урматтуу жаран. Бүгүн эми ушул медицина кызматкерлеринин алгоритми бар экен, программасы. Ошол программадан чыкпайлы. Биринчи кезекте ошол карантиндик абалды биз сакташыбыз керек. Сиз тест алышыңыз керек болот, медициналык экспресс тест. Ошол тестте мындай айтканда, жарандарга түшүндүрүп айтып, отрицательный деп коет экен, положительный деп коет экен, анан сомнительный деп коет экен. Тестиңизде отрицательный чыга турган болсо, бизге кабарлама бериңиз, биз шарт түзүп жардам беребиз чыгып кетишиңизге. Бирок тобокелге салып атасыз. Бул жерде Ноокат районунан да өтөсүз, контакт болуп калышыңыз мүмкүн. Ушуга эми дагы бир 14 күн, 15 күн турат, ушуга чыдап тура турсаңыздар деген сунушту айтмакмын. Рахмат. Кийинки суроо: мен Ноокат районуна караштуу Кулатов айыл өкмөтүнүн жашоочусумун. Кырдаалга байланыштуу насыя мөөнөтүн узартуу үчүн Айыл банк менен байланышсам, арызды Ноокат шаарынын борборуна алып бардым, сурап жатышат. Орун очогу болуп турган Ноокат шаарына барууга кооптонуп жатам. Ушул маселени WhatsApp аркылуу бүткөрүп турууга болобу? Оригинал арызды кийин алып барып берсек дейт. Так, урматтуу Кулатов айылынын тургуну, мен кредит боюнча мындай сизге бир сунуш берет элем. Улуттук банктын токтому менен 18 мартта бекитилген. Ушул кылдарга байланыштуу алган кредитиңизди мөөнөтүндө төлөө боюнча маселе чыкса,
Муну ушул кырдаалга байланыштуу төлөбөй турсаңыз деле баягы төлөбөй турсаңыз сизден штраф пени алынбайт деген токтом чыккан. Ошон үчүн сизди мен үйдө болуңузду суранам. Андан тышкары биздин банктар WhatsApp менен же болбосо интернет банкинг болсо ошолор аркылуу арыздарын алып, кайра арыздарына жооп берип атат. Ноокат центрине барууга эч кандай кажет жок. Ошон үчүн ошол банк менен дагы бир сыйра ошол WhatsApp аркылуу сүйлөшсөңүз, анан ошол банктар сиздин маселеңизди чечип берет. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мадай айыл өкмөтүндө бардык дүкөндөрдө спирттик ичимдиктер дагы эле сатылып жатат. Айылда бекерчиликтен арак ичкендер көбөйүп кетти. Ичип алып, көчөдө энеркин жүрүшөт, бекитип сатып жатышат. Ошондуктан спирттик ичимдиктерин сатпай коюуга тыюу салдыңыздар эле. Сунуш айылдарды дагы карап койсоңуздар дейт. Урматтуу жаран, рахмат сизге. Ооба, айрым ушул дүкөндөрдө биз берген сунушту мындай колдоп кетпей атышат. Анткени айылдык кеңештин депутаттары дагы буга мындай чечимге колдоо көрсөтүп чечим чыгарып бериш керек экен. Биз сунуш бердик. Сунуш бердик айыл жергелеринде. Мына акыркы күндөрү деле автоунаа менен колго түшүп кармалган, коменданттык саатты бузган айдоочулар дагы ошо масак балда түшүп атат. Бул жерде эми өзүнө өзү иш ашырып атат биринчиден. Эл сыйлабастар деп коет мындайларды. Биринчиден штраф төлөйт. Ошол масак балда автоунааны айдап жүргөн үчүн. Экинчиден административдик протокол түзүлөт 3000 сомдон ашып. Коменданттык саатты бузган үчүн. Ал эми эң башкысы ушул үй бүлөсүн сыйлабай. Бизге белгисиз болгон жерлерде алкоголь ичип, кайра дагы бирөө менен контакт. Алкоголь ичкен адам өзү контролу жок болот өзүнөн. Буларга тыюу салабыз. Кийинкиден уже баягы жооруктар деген кодексти колдоно баштайбыз эми. Камакка алыш керек болот. Анткени биздин бул боюнча укугубуз бар. Анан аракет кылам менчи, аракет кылам бүт ушул сиз айткан жерлерге чейин барып, дүкөн ээлери дагы мындай коммерческий багытты көздөп атпайбы, элди ойлогондо кое тур, эми 15 күн эч чыдап тур 15 күн. Биз бир тарап болуп алайлы. Анан кийин иче бересин, азыр жок эле деп да айтпайт да. Тетирисинче жактырып койсоң, кайра артынан сатып, бекитип саткан учурлар болуп атат эми. Ар кишинин абийирине койдук бул нерсени. Чындыгын айтканда. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кара Суу шаарынын тургуну Нарматов Аден. Банктарды жана почтальондорду акча тарап жатышат. Ал эми акчада көптөгөн микроб, вирус бар болгондуктан дезинфекция кылуу жагы кандай болуп жатат? Же таратуу алдында акчаларда дезинфекция болобу? Пенсия, жөлөк бул эмне үчүн кечигип жатат? Карточкага пенсиялар түшпөй жатат. Кайсы жактан алабыз? Банктар саат 10дон баштап иштеп, саат 15:00 жаап салып жатат. Эрте иштетип, иштөө мөөнөтүн узартса болбойбу дейт. Урматтуу кайрылган Нурматов Аден, мен сизге биринчи маселе боюнча жанагы акчадагы жанагы дезинфекция болуп атабы деген маселени, бул биринчиден Улуттук банк бүгүнкү күндө баягы фабрикадан чыккан акчаны таратканга аракет кылып атат, кайра санагандан тышкары. Коммерческий банктарда болсо акчаны баягы бирден эсептеп кайра чогултушат, ошондо белгилүү тартипте дезинфекция жүрүп атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө жанагы Кыргыз поштасы аркылуу таратылган акчалардын баарын азыр Кыргыз поштасына берилген. Кыргыз поштасы дагы өзлөрүнүн талаптарына ылайык бүт бардык талаптарды колдонуу менен өзлөрү жүргүзүп атат. Экинчи маселе боюнча жанагы пенсия пособие кечигип жатат деген маселесинде ноокат менен Кара Суу районунда мен жана башында айтып кеттим. Мурун баягы коммерческий банктардан карточка аркылуу алып жүргөн пенсиялер болсо, бул айда ошол соцфонддун чечими менен ошо Кыргыз поштасына тизме боюнча которуп берилди. Ошол тизме боюнча бүгүндө таратып атышат. Бирок ошол тизменин баягы анча-мынча баягы кармалып калганына байланыштуу деп Кыргыз поштасы бүгүн дагы айтып атат. Ошого жараша жеткирип атат. Бирок эсиле алып болсоңуз, значит Кыргыз поштасы сизге жеткирип берет. Андан тышкары жана банктын иштеши боюнча
бизге уже бул комендатура менен дагы тапшырма берип сүйлөшүп атабыз. Коммерческий банктарга толук кандуу баягы тапшырма берилди. Саат 8-ден баштап иштөө боюнча бүгүнкү күндө бул боюнча иш жүрүп атат. Андан тышкары коммерческий банктардын дагы жанагы кээ бир сактык кассалары убактылуу токтоп калган убактар болгон. Ошо киши көп болгон жерлерде кайра ошол сактык кассаларды ачууга бүгүнкү күндө дагы иштер жүргүзүлүп атат. Рахмат. Кийинки суроо эт боюнча экен. Бул эттин баасы 20 сомго кымбаттап кетти. Шаарда 360 сом, Западный Кулатовский районунда 370 сом, азыркы учурда 460 сомго чыкты. Ким көзөмөлдөйт? Жакында орозо келе атат, бааларга көзөмөл кылып койсоңуздар дейт. Рахмат, жакшы суроо. Бул коменданттык саат өзгөчө абал киргенге чейин эле ушул эт продукцияларында такыр чектөө болгон эмес. Мал кандай касаптарга келип атса, мал эттери кандай эт болбосун, ошол эле режимде кетет. Ал эми кымбатташы боюнча биз антимонополияга тапшырма берели, көзөмөлдөп беришсин. Рахмат сурооңузга. Рахмат. Кийинки суроо медиа социалдык баракчасынан келип атат. Ушул эле суроону Азаттыктын журналисти Замира Кожобаева да узатты эле. Журналисттерди өзгөчө абал учурунда аккредитациялоо маселеси кайра каралып чыгышы керектиги айтылган эле. Бул боюнча маселе чечилдиби? Ошто жалпы маамдоо каражаттарынын өкүлдөрү кандай шартта качан каттоодон өтүп иштей алат дейт. Ооба, сунуш келген. Бул мындай акыбалда, бул өзгөчө абал, анан мындай биз медицина кызматкерлеринин негизи койгон алгоритминде иштеп атабыз да, чын айтканда. Контакт болбой, эки адам жакын турбасын, бир адам жакын турбасын. Бул багыт боюнча бүгүнкү күндө Ашырбаев Жеңиш деген маалымат борборунун башчысы бар. Ал киши толук кандуу иштеп атат. Ал ар дайым да ачык болгон журналисттер менен. Азыр дагы биз чыгып эле дагы сүйлөшүп айтабыз, мындай кайрылып атышат, мындай тез арада ушул мындай байланыш түзгүлө деп эле айтмакмын, чын айтканда. Бирок негизинен болуп аткан жумуштарды чагылдырып беришке аракет кылып атабыз, мындай акыйкат элечи, чындыгын айтканда. Рахмат. Кийинки суроо: мен Кара Суу районунун Питомник айылынын жашоочусумун. Пенсиямды карточка менен РСК банктан алчу элем. Бул айда карточкага түшпөптүр. Банкка барсам поштага бар дейт. Поштага барсам тизмең жок деп жатат. Урматтуу улуттук банктын өкүлү, бизге ушул жагдайды түшүндүрүп бериңизчи, эмнеге мындай болуп жатат дейт. Мен жана башында да айтып кеттим, Ноокот району менен Кара Суу районунун баягы пенсия алуучу жарандары мурун коммерческий банктардан алып чыккандар бул айда жана соцфонддун чечими менен Кыргыз поштасы аркылуу таратылып калды. Түптүзчү коммерческий банкка түшкөн жок. Ошон үчүн Кыргыз поштасынын кызматкерлери сизге дарегиңизге жеткирип берет. Жана мен айтып кеттим, тизме кичине анча-мынча соцфонд тарабынан кечиктирилип, ошо Кыргыз поштасы айтканы боюнча ошо кечиктирилип атыптыр. Баягы жетишпей айткан окшойт. Анан ошол может быть сиздин дагы ошол дарегиңиз ошол жака может быть бүгүн эртең балким түшүп калар. Кыргыз поштасы өзүңүздүн дарегиңизге жеткирип берет. Рахмат. Чыңгыз Ажиев суроо узатып жатат. Саламатсызбы? ГСМ боюнча жеңил машинага пропуска албай жатабыз. Жалал-Абадка барып кайра алып кайтканда кыйынчылык болуп жатат. Экспорт менен иштейбиз дейт. Кече жарыялаганбыз пропуск боюнча онлайн режимде кече номерлерин айтканбыз, парольдорун айтканбыз. 3222.login.түндүк деген мындай пароль менен кирип алсаңыз болот. Азыр алып атышат пропуск. Сизге положено болсо, санитардык абалды сактасаңыз, карап туруп беришет бияктан. Дистанциялык болуп калды да болгону. Рахмат. Мен Орчундуу маселе менен кайрылып жатам. Кадамжай районуна караштуу Хальмион базарында Орусия, Белоруссияда мебелдерди сатчубуз. Жүк ташыган машинанын уруксаты бар болгон үчүн алар алып барып дүкөндөрдүн жанына түшүрүп кайтышкан. Күндө жааган жамгырдын айынан жараксыз болуп жатат. Көп сандагы мебелдер насыяга алынган болчу. Ошко барып келүүгө уруксат бериңиз. Оштон барып келүүгө уруксат бериңиз суранам дейт. Өзү Ошто турат экен. Бул бүгүнкү күндө эми ушу базарлар жабык эмеспи? Ушу жүк ташыган автоунааларда туура эмес коюп кетиптир да, жамгырга койбой мындай жакшы эме болуп койсо болчу экен.
Азырынча үйдө отуруп турганыңыз абзел. Ал эми ошол товар ким алып келген мебелдериңиз бузулуп айнып кете турган болсо, ошол жакта деле бирөөгө чалып тааныш тамырың болсо керек эле. Ошолор деле мындай эме болуп турса болот да, баягы сактап, пленка жаап, ошентип турса болмок. Анан бул линиядан да чыгып көрөлчү, анан көп өлчөмдө, көлөмдө болуп, анан бузулуп, айнып кетпешке биз жол бербешибиз керек да, жардам беришке аракет кылып көрөйүн. Ушул мына алгоритмге туш келе турган болсо медициналык режимде. Рахмат. Банктарда тейлөө кызматында олтурган кызматкерлердин саны аз болуп жатат. Ал эми кезек күткөндөрдүн саны өтө көп, кызматкерлердин санын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк барбы дейт? Бул маселе боюнча биз дагы ошо карап чыктык. Жана мен башында да токтолуп кеттим. Бүгүнкү күндө 12 жерде баягы сактык кассалар жабылып калган сактык кассалары негизинен бул шаардын чегиндеги жерлерде биз ошолордун баарын кайра ачтырдык. Андан тышкары алдыда дагы биздин 3 жерде дагы избиркасын ачуу боюнча дагы азыр иште жүрүп атат. Толук бар. Рахмат. Урматтуу Малик Абсамат, сиздин ишиңизге рахмат. Биздин Ош шаарында азык-түлүк дүкөнүбүз бар, 15-нде бүтөт деп күндүзү 2-3 саат ачып жаап атканбыз. Эми 30-апрелге чейин узартылды. Пропуск кандай алабыз? Ушундай учурда биз кошуналарга колдоо иретинде иштеп турсак кандай болот? Иго-Востокто жашайм, ошол жерде дүкөнүм бар дейт. Туура суроо. Бүгүнкү күндө дүкөндөрдө ошо азык-түлүк болгону зарыл болуп атат. Ошо элди тейлөөгө, элде азык-түлүк проблема болбош керек. Азык-түлүккө продукт алып келе албай калдым деген маселе болуп атат окшойт. Эси азык-түлүктү алып келип жүргөн болсоңуз, буга чейин кадимкидей эле алып келе бересиз, мурдагыдай эле. Тоскоолдук жок болбош керек. Анан бир түз линияга чыгып көрүңүз, биз сиздин режимиңизди көрөлүчү текшерип. Болсо анан жардам берели. Рахмат. Абдыкадыр Насыров суроозап жатат. Мага Орусиядан акча которулган эле, банкка барып алсам болобу, жөө жүргөндөрдү кармап кетип жатат дейт. Анан сизге кошумча эле ушул суроо, Жумаш Токтобекович. Негизи азыр интернет банкингди көчүрүп алып, ошол келген акчаны өзүнүн карточкасына котортуп, аны кезек күтпөй эле бардык терминалдан алуу мүмкүнчүлүгү да барбы? Бул негизинен жанагы перевод акча которуу менен акча алгандардын баары бүгүнкү күндө Бакай банктан сырт калткысы бүт ошол өзүнүн банктарынан бергенге муктаж болуп атат, потому что ошондой система бүгүнкү күндө иштеп калыптыр. Бакай банкта бүгүнкү күндө ошол программаны орнотуп атышат. Ошо карточкага түшүрүп, карточкадан ары алуу боюнча. Андан тышкары ошол жанагы банктар ошол непосредственно банктан бергендигине байланыштуу биз жана мен айтып кеткендей, ошол кээ бир жерлерге ошол сактык кассаларын ачууга, көчмө кассаларын ачууга туура келип атат. Банкка пропуск керекпи дейт, кантип жетем дейт? Банк жашаган туруктуу жашаган жериңизге жакын болсо жөө болуп барып келе берет, маселе жок. Элдер ошентип эле алып атат. Расмий пропуск алып барыштын, мындай расмий алыштын кереги жок да, бара берет банкка. Санитардык абалды сактап бара берет. Рахмат, саламатсызбы? Сизге урматтуу комендант, сизге жазуунун себеби мен эжем обсервацияга жаткырылган оокатта, ошону чыгарып бериңиз суранам. Себеби анализи таза чыгыптыр, 6 күн болду, 7 баласы бар эле, алар тамак аштан, нан жапкандан кыйналып жатышат. Айдарова Махабат дейт. Обсервациядан анализи таза чыккан жаранды уксак, биз абдан бир тууганыбыздай эле сүйүнүп калдык. Сизди куттуктап кетем, тууганыңыз жакшы экен, ден соолугу жакшы экен абдан. Бул эң чоң жеңиш, ошо үй бүлөңүздөр үчүн дагы. Ал эми бул суроону биз медицина кызматкерлери менен сурайлы, канча күн чыккандан кийин кандай режимде алып келинет же үйүнө барат, кандай сакталат, сурап туруп анан сиз менен бир байланышка аракет кылайлы. 7 баласы бар деп атасыңар, бизге ушуну алып келип бергиле деп медициналар боло берет деген болсо, сизге сөз беребиз, жардам берем. Рахмат. Аймактарда микрокредиттик компаниялардын, банктын өкүлдөрү келип, насыяңарды төлөгүлө, бизге бул нерсенин тиешеси жок деп мажбурлап жатат. Бул боюнча кандай жооп айта аласыз дейт?
кредит маселеси боюнча чын айтканда кардалардан көп кайрылуу болуп атат. Мен дагы бир сыйра түшүндүрүп кетейин, өткөндө дагы айттым эле. Ушул кылдырга байланыштуу алган кредиттер боюнча маселе жаралбоо үчүн Улуттук банктын 18 мартында токтому чыккан. Буга мөөнөтүндө төлөй албай жаткан кредит процент суммаларына айыптык төлөм же кандайдыр бир кошумча төлөм туумдар алынбайт. Эгерде банктын кызматкерлери ошондой сиздерге телефон чалып атса, негизинен баягы сиздер бул банкка келип ошону төлөгөнгө сиздердин машгулданганга акысы жок. Ошон үчүн Улуттук банктын чечими ошон чыккан. Төлөй албай калсаңыздар сиздерден штраф пеня эч ким сиздерден албайт. Рахмат. Саламатсыздарбы? Карантин учурунда Өзгөн жана Кара Кулжа райондорунда дарыя нуктарында шагыл жүктөгөн ишканаларга иштегенге мүмкүнбү? КамАЗиттер Кара Суу 36 жана Куршап сайга түшүп жатат. Болбоду дегенде 15 адам топтолуп кетет. Карантинге туура келеби дейт. Туура келбейт. Албетте туура келбейт. Бүгүнкү күндө мындай курулуш багытында жумуш жок эле болуп турат. Багы фундаментке иштетилүүчү шагыл башка болсо андай бияка кире албайт деле, убара болбой эле койсун. Карантинди кармашын мындай талап кылабыз, ошо 10-15 чогулуп кеткендерге биз буну текшертирем мен, ар бир ошо айткан кайсы жер болбосун. А эгерде азыр Ош шаарында баягы жамак иштери да болуп атат, ошол жерге асфальт чыгаруучуга шагыл кире турган болсо, анда тоскоолдук жок. Бул жерге уруксат бергенбиз. Ушундай деп айтмакмын. Мен текшердирем бул айткан маалыматты. Рахмат. Акпресс маалымат агенттигинен Адашгул Ахматова суроо узатып жатат. АКШ долларынын курсу сомго карата жыл башынан бери канча пайызга өстү? Доллардын курсунун кескин өсүшү экономикага канчалык кедергисин тийгизет дейт. Өзүңүзгө маалым болгондой, доллардын курсу жылдын башында 69.51 түссө, бүгүнкү күндө 79.68 түсүп атат. Бул мындайча айтканда 14,4% чейин сом мунун жоготу деп айтсак болот. Бул негизинен бул эле бирсин Кыргызстанда болгон жок. Бул баардык мамлекеттерде ушундай ала-кол болуп атат. Улуттук банктын өзүнүн баягы жүргүзгөн методикасы, акча каражат саясаты боюнча методикасы бар. Тескери таасир берүүчү тышкы факторлордун жумшартуу максатында бүгүнкү күндө мына 8 интервенция жасады. 216,9 миллион доллар Америка долларына. Доллардын негизги өсүшүнө баягы мунай затынын баягы түшүп кетиши болуп атат. Андан тышкары биздин экономикалык баягы базар байланышыбыз мамлекеттер менен болгонуна байланыштуу. Андан тышкары бул коронавирустун киргенине байланыштуу дагы баягы тиешелүү болуп, ошого ушундай доллардын ала-кол мүмкүн ушундай ситуацияга түшүп калды. Рахмат. Ноокатта аял экөө шектүү деп обсервацияга алынган милиция кызматкеринин абалы кандай? Негизи эле обсервацияга жаткырылган укук коргоо органдарынын абалы боюнча маалымат бере кетсеңиз дейт. Туура суроо. Бул ички иштер органы кызматкерлеринин тууган уруктары да болушу мүмкүн суроо берген. Мындай кыжалат да болот да, анткени тууганы, күйөөсү, баласы дегендей иштеп атат. Укук коргоо органынын кызматкерлеринин баарына бүгүнкү күндө Ош шаары, Ноокат, бүт эле областынын кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп атат. Ыраазычылык билгизебиз. Ал эми биринчи күндөн эле ушул контакттарын аныктап чыгып, обсервацияга жаткызыш маселеси келгенде айрымдары түшүнбөй үйлөрүнөн чыкпай врачтарга мен ден соолугум таза деп мындай түшүнүлүк кез болчу. Бул 25-не чейин. Ошондо ички иштер органы кызматкерлери медицина кызматкерлери менен такай иштешип, мыйзамды түшүндүрүп, обсервацияларга алып келип жаткызган контакттар болгон. Ошондуктан биз 14 күн, 15 күн өткөндөн кийин кызматкерлерге сунуштадык. Мындай шек санасаңыздар, тест тапшыргыла деп. Бүгүнкү күндө 837 кызматкер Ош шаары, Кара Суу, Ноокат райондорунда 837 кызматкер тест тапшырып, баары
таза чыкты, мындай жалпак тил менен айтканда таза. Обсервацияда бир да кызматкер жок. Ал эми ноокатта жана келинчеги менен ошол тойго контакт болуп барып койгондор, ошо үйүндө квартирант болуп турашат экен, баягы ажы тойго барып коюшкандар. Булар дагы таза чыкты, келинчеги экөө тең. Бүгүнкү күндө ошо үйүнө чыгарышты ал кызматкерди. Бир сөз менен айтканда, ички иштер орган кызматкерлеринин арасында бүгүн бир дагы шек саналган ооруга кызматкер жок. Шүгүр келтирип отурабыз. Рахмат. Урматтуу Улуттук банктын өкүлү, насыялар боюнча маселе жаралган учурда жарандар кайсыл WhatsApp номерге же телефондорго байланышса болот? Ош шаарында, облуста канча жөлөк пул алган жана пенсия алган жарандар бар дейт? Бул кредит алган маселе боюнча ар бир банктан өзүңүздөрдүн баягы келишим бар. Келишимде ошол жерде ошо банктын кызматкерлеринин телефондорунун баары көрсөтүлгөн. Андан тышкары ошол банктын кызматкери сиздер менен дайыма контактта болот. Ошол кызматкердин WhatsApp телефону бар. Андан тышкары ошол банктын жетекчисинин WhatsApp телефондору сизде болуш керек. Ошолор аркылуу өзүңүздөрдүн банктар менен сүйлөшсөңүздөр болот. Андан тышкары жанагы пособие, пенсия алгандардын общий санын мен бүгүнкү күндө толук айта албайм, потому что коммерческий банктар аркылуу, Кыргыз почтасы аркылуу кетип атышат бар теңчи. Мен негизинен айтарым, ушу 990 айыл бар экен, ошолордун баарына ошол пенсия пособиелерди жеткирүү боюнча азыр иштеп жүрүп атат. Рахмат. Урматтуу Малик Абсаматович, сизге кайрылуунун себеби азыркы кырдаалга байланыштуу Ош пансионат, дом отдыха Нурматова Шакировада жайгашкан пансионатта өтө чоң антисанитариялык абал турат. Биринчиси, ошол жерде жашаган Пакистан, Индиядан келген адамдар маскасыз жүрүшөт. Экинчи, ар кандай машиналарды келишип, шприц, желбин баштыктарды, жаман нерселерди таштап кетип жатат. Үчүнчүсү, ошол жерде жашагандар жана келгендер үйүнөн чыккан таштандыларын ар жерге таштап, абаны бузуп жатышат. Сизден өтүнүч, өзүңүз көзөмөлгө алып койсоңуз, санитардык эпидемиологиялык станцияга буйрук берсеңиз дейт. Жарайт, көзөмөлгө алам. Бул өтө жакшы эмес көрүнүш. Чет элдик жарандар бу жерде жок эле азырынчачы, бүтүп чыгып кеткен болчу студенттерден бери. Айрымдары бар болсо ошолар жүрөт экен, мен буларды көзөмөлгө алдырайын. Рахмат. Патруль уюштуруп, бу жерде мыйзам бузгандарды жоопкерчиликке тартырабыз. Рахмат. Акпресс маалымат агенттигинен Бек Султан деген ушундай суроо жазып жатат. Расмий маалыматтарга ылайык Кыргызстанда депозитке акча салгандар көбөйүп, анын көлөмү 153 миллиард сомго жетиптир. Анын ичинен АКШ-доллары менен салгандар 38% түзөт. Ал эми мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда аманаттардын кепилдигинин суммасы 200 миң сом экен. Мисал катары айтайын, эгер мен 400 миң сомду бир банкка 2 жылга депозитке койдум, мен акча салган банк банкрот болсо, мен салган 400 миң сомдун 200 миң сому гана төлөнөт экен. Банктык аманаттарды коргоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча жогорку кеңешке сунуш кылып, аманаттардын кепилдигин 500 миң сомго чейин жогорулатууга болбойбу дейт. Менин маалыматым боюнча депозит, гарантия депозитов боюнча баягы суммасын көтөрүү боюнча, мне кажется, иштер кайсы бир алакалда жүрүп атса керек. Менин толук маалыматым жок экен. Экинчи вопросу боюнча бир банкка 200 миң сом баягы депозитный гарантия депозитов төлөп берет деген бар. Бүгүнкү күндө 24 банк иштеп атат. Ошон үчүн 24 банкка бөлүп салса, мен ойлойм, жаңылышпайт депчи. Рахмат. Урматтуу комендант, Оштогу балдарды жана үй бүлөнү реабилитациялоо борборунун кызматкерлери баары обсервацияга алынган. Биздин билишибизче, башкы дарыгери Мырзахметова Адина менен директору Садирова дегендер жатпастан жүрүшөт экен. Буларды кандай чара колдонулат дейт? Биз буну аныктап тактап көрөлү, урматтуу жаран. Маалыматыңызга рахмат. Мындай болушу мүмкүн эмес, анткени бул медицина кызматкерлери бул бизге жарандарга үлгү болуш керек. Булар өздөрү үгүттөш керек, керек болсо бул оору илдеттен кантип кутулушту. Ал эми эгерде өздөрү мыйзам бузуп жүргөн болсо, биз азыр
Саламаттык сактоо министринин орун басары жүрөт бул жакта. Ал кишиге бул маалыматты жеткизип, өзүбүз буну артынан отслеживать. Рахмат. Каракулжа районунун алыскы Тоолу Алайкы өрөөнүнүн Коочат айылына мамлекеттик эрске айыл банктардын банкоматтарын орнотуп берсеңиздер, жергиликтүү мугалим пенсионерлер үчүн айлык пенсияларын алганы жеңил болмок дейт. Алыскы аймактар боюнча биз банктар менен баягы өзлөрүнүн негиздемесин алганда булар айтып атышат, ал жерге деген жанагындай бир кымбат баалуу банкоматты биринчиден койгонго, экинчиден ал жерде жанагы ошол банкоматты сактоо боюнча, банкоматка болгон жанагы системаны орнотуу боюнча көп түшүктөр болот деген мааниде бүгүнкү күндө ошол алыс аймактарга коммерческий банктар менен Кыргыз поштанын өзүнүн келишими бар. Ошол Кыргыз поштасы аркылуу кичинекей мобилдик терминалдар бар. Кичинекей ошо терминалдар менен бүгүнкү күндө ошо таратып берип атат жер-жерине. Рахмат. 6-7 тонна алмабыз бар, 15-не чейин күттүк, эми кантип сатабыз, чирий баштады, ноокаттан дейт. Бул боюнча эгерде өзүңүздүн клиентиңиз болсо, сата турган бир мындай бирөө менен бир пикир келишсеңиз, биз жардам беребиз ошо алмаңызды каерге болсо жеткизип беришке. Бул жерде чоң дүкөндөр бар, Фрунзе деген дүкөндөр бар, маселен. Глобуста башка дүкөндөр бар, биз актарын көп эле ушул жетекчилер менен сүйлөшкүлө, алып келип ушу алма сатып, анан башка базарлар бар. Башка райондордо эгерде ЧС кирген райондор болсо деле сүйлөшүңүз, биз мурда кандай сатып жүргөнсүз, ушундай жол менен сүйлөшүңүз, биз сизди медицина кызматкерлерине текшердирип туруп, ошол алмаңызды жардам беребиз, кайерге алып барып жардам беребиз. Бул маселе болушу мүмкүн эмес. Маселе сиз ошо базарга алып келип, же бир точкада отуруп алып сатканда болуп атат, элди чогултуп. Буга жол бербейбиз. Рахмат, биздин убакыт соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу акыркы эки сурообузду атайын. Биз АКБ Кыргызстандан мамлекеттик ипотека алганбыз. Мөөнөтүн узартуу жөнүндө кайрылсак, 3 айга чейин узарта аласыңар. Бирок ошол 3 айдын пайызын башка айга кошуп төлөшүңөр деп жатат. Маалымат бере кетесизби дейт. Ушул маселе боюнча дагы көп кайрылуу болуп атат. Мен да жана айтып кеттим. Если ушул кырдаалга байланыштуу кредитиңизди жана анын процентин мөөнөтүндө төлөй албай жатсаңыз, сизге штраф пене салынбайт. Ошондуктан бул маселеге көп кабатыр болбой деле койсоңуз болот. Анан 3 айдан кем эмес баягы узартуу боюнча маселе бул маселени дистанционный банктар менен чечсеңиз болот. Мен жана айтып кеттим, WhatsApp менен же болбосо интернет банктын менен заявление арыз жазып, арызга жооп алып, ошол аркылуу чечсең болот. Мен негизинен айтып кое берем, бул маселе 3 айга жоюп салуу деп карабашыбыз керек. Бул 3 айга жылдыруу деген маселе бул жерде туруп атат да. Рахмат. Акыркы суроо Малика Сумач сизге. Мен Кара Суу районунун Сарай айыл өкмөтүнүн тургуну Жумабаев Нурумат, 60 жаштамын. Менин суроом, Өзбекстан жарандыгы менен жашап турмуш куруп жаткан келиндер өтө көпчүлүктү түзөт. Алар 2 айлык прописка менен каттоодо турушат. Алардын кээ бирлеринин каттоо мөөнөттөрү өтүп кетти. Карантин мезгилиндеги кырдаалга байланыштуу өкмөт тарабынан каттоону узартып беришет бекен дейт. Жок, бүгүнкү өзгөчө абалда мындай суроолорго төмөндөчү жооп берет элем. Мындай жарандар көп, ооба. 2-3 жолда ушул суроо келген. Бүгүнкү күндө мындай сунуштама. Үй бүлөсү менен кайсы жерде туруктуу жашоосу ошол жерде отуруп турат. Ооба, бул 2 айлык мөөнөт бүттү. 1000 сом штраф салынат. Андан кийин МИД атайын виза ачып берет. Бул өзгөчө абал учурунда Өзбекстанга деле бүгүнкү күндө өтүш кыйын, Тажикстанга деле өтүш кыйын. Бүт эле өлкөлөр өзүнүн эл калкын саламаттыгын ойлоп чек аралар жабылган. Ошондуктан бул жерде отуруп турсун. Мен өзү болгон мыйзамын айтып койдум. Суроо өтүп кетсе 1000 сом төлөйт. Андан кийин виза атайын МИДке кайрылып ачып туруп кирип чыга берет.